Кадимки малдын кыгына сөөл жаандарды салуу менен биргеликте эле биогумус жасап жүргөн Айтыл Ош чергесинин тургуну Абдулла Ташиевич азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүнө тартуу үчүн атайын Борбор калаага келип, мына жакында эле жайгашкан. Бүгүн биз анын сарайына келдик. Бул биогумустар деги эле кантип жасалат, кантип аны колдонууга болот жана сөөл жанды кантип кандай жолдор менен багып өстүрүш керек деген суроолордун бардыгына тең бирге жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева. Кыргызстанда 45 жыл ичинде химиялык жер семирткичтердин ордуна кадимки сөөл жаан багуу жанданып барат. Дыйкандардын мындай багытка бурулуусунун бирден бир себепкери каарманыбыз Капаров Абдулла Ташиевич. Ал климаты боюнча эң ысык деп саналган Ош чергесинде туулуп өскөн. Айтымында дал ошол жылуу аймактар жер жемиш, мөмө жемиш багып багбанчылык кылууга эң кирешелүү жай. Түндүк тарапка кара жана кызыл карагат, алма, алча жана башка мөмө жемиштерди, бадал өсүмдүктөрдү багып чоңойтуу менен киреше табууга толук мүмкүн. А бирок бардык жайдын эле топурагы ойдогудай болуп бербейт. Мындан улам жерди семиртүү маселеси жаралат. Ишкерге сөөл жаан багуу идеясы да дал ушул өлкөнүн 7 дубанын көрктөндүрүү, жашылдандыруу менен бирге эле калкты багбанчылык иштери менен камсыз кылуу туурасындагы ой толгоолорунан улам келип чыккан. Борбор Азия багбандар биримдиги деп биримдик ачкандан кийин Борбор Азия багбандар биримдиги деп телеграм группада ачылган. Ошол телеграм группада баг отургузуу боюнча көп талкуулар болуп, ошол жерде ошол бактардын мөмөлөрү органика болуш үчүн кандай жумуштарды аткарыш керек дегенде, ошондо группадан ичиндеги кишилерден акыл чыкканда, буну органика кылыш үчүн биз ошол сөөл жаан багып биогумус менен ошол бактын түбүнө биогумус сала турган болсок, ошол мөмөлөрү органика болот деп. Анан аны изилдеп баштадык. Кандай кылып бакса болот, каерден алса болот деп изилдеп баштап, анан YouTube каналдарды көрүп, YouTube каналдардагы баягы бизге чейин Кыргызстандын ичинде багып келген кишилердин баягындай тажрыйбасын пайдаландык. Анан когушу мамлекеттеги ошол сөөл жаан бага турган кишилердин тажрыйбасын пайдаланып, анан биз Казакстандан алып келип ошентип багып баштаганбыз да. Ал багып сөөл жаан багкыч жайындагы биз аябай көп ойлонгонбуз, кандай болот, кантип эмне менен багат деп маалымат топтолгондон кийин, уже такшалып маалыматыбыз толук болгондон кийин, анан кийин биз ошону алып келип багып баштаганбыз да. Абдулла мырзанын көөдөнүндө көксөгөн кыялдары 2 жылдан бери ишке ашып келет. Ушул күнгө чейин 5 тонна сөөл жаан багып өстүрүп, 400дөн ашуун багбанга сөөл жаан багуунун сырларын ачкан. Ишкер багып элге жайылтып жаткан сөөл жандар алыска АКШнын Калифорния штатында пайда болуп, анан дүйнөгө жайылган. Жашоо образы боюнча топ-топ, үйүр-үйүр болуп жашаган, күн нурунан корккон майда жандык. Башка сөөл жандардан айырмасы бат көйөт. Маселен, бир эле сөөл жан жарым жылдын ичинде 150дөн 1500гө чейин тукумдайт. Анан да бул типтеги сөөл жандардын организми гермафродит болгондуктан эркеги да, ургаачысы да жумуртка таштай берет. Ошол эле маалда 1 килограмм сөөл жан 24 сааттын ичинде 1 килограмм кык жеп, 600 грамм жер семирткич бөлүп чыгарат. А 1 тонна жер семирткичтин баасы бүгүнкү күндө 50 000 сом, а 1 тонна уруктук сөөл жаандын баасы 1 миллион сомду түзөт. Булар дагы баандай семейка болуп жашайт да, мисалы үчүн үй бүлө болуп жашайт. Мисалы, бир поколениядан чыккан эмелер бир линия менен барып, бирге азыктанышат да. Анан булардын несі эмекен, мен ошого ушунчалык таң калдым. Булар баягы жеген жеринен баягы алысыраак барып туруп, анан кийин биогумусун таштап келет экен да. Туалет кылып башка жакка. Таза экен. Анан дагы бир примечательный жери, буларда ушунчалык эме көп экен, баягындай плодородство. Булар бир сөөл жанды ушундай коробкага өзүн отдельный салып, бардык температураларын выдерживать этип, жакшы карай турган болсо, бул 150гө чейин, неме 1,5 миңге чейин, анан болбоду дегенде 150гө чейин көбөйөт экен да, бир сөөл жан. Болбоду дегенде.
Анан бунун немеси булар неме болуп, булардын эркек ургатысы бар, бирок эркеги дагы ургатысы дагы жумуртка таштай берет экен да. Мына бул жерде мынандай азыр мына жумурткалары бу жерде турат мына. Азыр көрсөк болот мына жерде. 3 поколение. Биринчиси кокон, анан кийин ювелин, анан кийин малек, анан кийин 4-үнчүсү бул взрослый осуп, чоң сөлжан болуп чыгып берет. Анан бул эмени мына күндүн нурунан аябай коркот. Өзүңүздөр да байкасаңыз керек. Кичине эле ачсаңыз баягылар качып кетип атат. Көлөкө жерди. Көлөкө жерди жакшы көрөт. Караңгы. Баягы ультрафиолеттен аябай коркот да. Азыр мындай кылып бетине коюп койсок, булардын баардыгы тез эле убакытта эмне ичине кирип кетишет. Кайра өздөрү качып. Мына ушуларда биз канчалык буларга температурный режим бар. Ошол 24-27. Булардын оптимальный, аябай жакшы көбөйүп, мына элге кызмат кыла турган температурасы ошол. Адан төмөн боло турган болсо, булар баягындай размножаться этпей коет. Адан төмөн болсо, жөн эле биогумус чыгарып берип турат. Кыштын күнү буну биз утеплять этебиз. Кыштын күнү сонун кылып туруп, мына бурттабайт деген, мына азыр бул летний бурт деп коет. Ушуну бурт деп коет. Биз кышында болсо ушул менин боюмдан бийик кылып туруп, 2 метр кылып бурт кылабыз. Анан анын эни болсо мо столбодан тиги столбага чейин болот. Почти мына ушул квадратты полностью навоз кык менен толтурабыз дагы, анан кийин ушул осуптардын баардыгы ошонун ичине салабыз. Үстүнө дагы жаап, анан кийин саман менен жаап, утеплять этип коебуз, ошол жерде кыштап чыгып кетет. Убакытты жана кам көрүүнү анчейин талап кылбаган, кадимки кара алтын сыңары кара топурак иштеп чыгарган бул сөөл жаандарды багууда алгач багуучу жайды тандап алууңуз кажет. Сарай же жер төлөө болсо абдан ыңгайлуу болот. Анан да чымчыктар терип жеп койбогондой, ачык терезелер болбосо шарт. Кык төгөөрдөн мурда алдына салафан салып, анан төксө сөөл жаандардын эч жакка качпай бир жерде көбөйүүсүнө жакшы шарт түзүлөт. Акышкысын жылуулап койгонуңуз дурус, себеби Калифорния сөөл жаандары ысык абаны сүйүшөт. Кыкты дароо эле малдын алдынан алып келип төгүүгө болбойт. Толук 4 ай турган. Ошол эле малда 2 жылдан ашык турбаган кык төгүлүүсү шарт. Анткени анда малдын заңынан пайда болгон бутан, метан, аммиак жана башка зыяндуу заттар абага тарап жок болуп кетет да, сөөл жаандын өмүрүнө коркунуч жаралбайт. Алынып келинген кыкты күн тийбеген жерге төгүп, андан соң 80% ным болгондой суу менен нымдап алуу кажет. Эми мындай деп эсептейли, адамдын өзүнүн эмесине, мүмкүнчүлүгүнө карап, адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү канчага жол берет. Мисалы үчүн, эгерде кишиде 5000 сом акча болсо, 5000 сом акча боло турган болсо, ал 5 килограмм алып баштаса болот. 5 килограмм ошол сөл жанга 500 килограмм кыкты алат. Момунда кылып туруп, энин 1 метр, бийиктигин 25 метр кылып, 25 сантиметр кылып көтөрүп туруп, жайып кыкты. Анан аны деген 70-80% кылып суу менен сугарат. Нымдаш керек. Нымдап туруп, нымдаганда дагы процесс менен. Мисалы үчүн азыр бир сыйра суу чачып өтүп кеттиби? Токтотуп туруш керек. 2 сааттан кийин дагы бир ошондой кылып туруп 5 жолу чачканда ошол кык баардыгы ошол 70-80%тик бир жери калбастан суу болот. Аны суулап алгандан кийин ошол алып келинген сөл жандан 5-6 колго алып туруп, мынтип үстүнө коюп көрөт. Кыктын үстүнө койгондо тетиги сөл жандар кыктын ичине өзү свободно кирип кетет. Кирип кетип 5 мүнөттөн кийин алар кайра чыкпаса, значит, бул кык безопасный, значит, сөл жан жашай турган среда. Значит, нормальный экен. Деп сөл жан уже тандап, үйүн тандап алды. Анан калган эмени, коробканы алып туруп, баягы эгин сепкендей эле ошол үстүнө ошону чачып чыгабыз. Чачып чыккандан кийин эле ошол эменин ичиндеги баардык сөл жандар өзү ылдыйга түшүп кетет. Анан дагы анын үстүнө бир аз кылып туруп, себелеп туруп, кык салып койсок болот, чтобы кокондары, эмелери баягы үшүп калбаш үчүн. Болду, ошону менен процесс кете берет. Анан эми сугарганда мындай эле ушундай эле шланга менен сугарылат.
момундай кылып эле ушул чачып чыктыңарбы, мисалы үчүн. Момундай чачып, бир сыйра чачып чыктыңар. Мисалы үчүн ушундай кылып обильно сугара бересиздер. Чачып чыгып туруп 2 сааттан кийин дагы кайталайсыздар. Ооба, мындай баягындай мындай струя болуп туруп, удар болбостон, наоборот, мындай жумшак чачылганы сөлжанга жакшы болот. Сөлжандын угуу сезими аябай эме болгондугу үчүн силер байкасаңыздар керек, баягы жамгыр жааганда, жер дыбыраганда бул коркоттагы бетине чыгып алат. Азыр дагы ушуларга мындай коркуу баягындай сезими келип атат сөлжандарга. Ошон үчүн сөлжандарды сугарганда мен айтар элем, мындай жумшак, суунун напорун өтө бербестен, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушуга баягындай поливочный лента деп коет. Ар жерине тешиги бар лента бар, ошого эле улап туруп, узун астынан жаткызып кое турган болсо, ал да жакшы болот. Нымдалган малдын кыгына эми сөөлжандар кое берилет. 10 килограмм сөөлжанды 1 тонна кыкка салса туура болот. Мына сөөлжандарды мына распределять этип коебуз. Өздөрү кирип кете берет акырын. Өзүнө керектүү немени алып. Bir коробканын ичинде эң эле аз дегенде 10 миңден 15 миңге чейин осип болот. Коробканы таптаза кылып жеп таштайт. Мына скотчторун чыгарып коебуз. Калгандарын бардыгын ушул биздин сөлжандарыбыз бардыгын жеп таштайт. Ооба, кык кылып иштеп чыгарат. Мына. Ооба, табигый нерсенин бардыгын жей берет. Мына жерде көрүп атабыз, бул жерде бардык семейство. Бардык осиптер. Жумурткасы бар, ювелин, багы, кокон бардыгы ушунун ичинде камтылган. Буну жасардан мурун биз бир ай формировка кылабыз буларды. Бир ай формировать этип туруп, анан ошодон чыккандары ушулар. Бул жагына келип көңүл бөлсөңүздөр. Мына тияка салган жерибизде сөлжандар бетинде турса, азыр буякта карасаңыздар, сөлжандар уже ичине кирип баштады да. Ооба, 5 мүнөткө жеткен убакыт эле уже булар жайганышып, бу жерде жаңы конушка келген турбайбызбы, эми бул жерде иштеп кызмат кылат турбайбызбы деп армияга келген балдардай уже тизилип өзүнүн жумушун аткарып баштады. Дал ушинтип кое берилген сөөлжандар 6 ай аралыгында төгүлгөн кыкты толук жеп бүтөт. Ушул кезден тарта биогумусту алып пайдаланып же сата берсеңиз болот. Пайда болгон жер семирткичтин килограммы 25 сомдун тегерегинде, а дүкөндөрдө 50 сомдон сатылып келет. Андыктан сөөлжандарды кааласаңыз сатып акча каражаты кылсаңыз, кааласаңыз дагы көбөйтсөңүз болот. 6 айда монун баарын жеп бүтөт. Жеп бүткөндөн кийин булар азык издеп бардыгы өйдө чыгат. Өйдө чыгып, монун бети кыпкызыл сөлжан болуп калат. Ошол кезде анан кийин биз буга либо мына жанындагы буртка жаңы кык төгүп туруп, баш жагын улайбыз. Анан үстүнө дагы где-то бир 10 сантиметр кылып кык салып чыгабыз, барды жеп, ошол жакка өтүп кетет. Же болбой турган болсо, баягы апельсин, мандарин саткан ящикти көрсөттүм го. Ошондой ящиктен жаңы азык салып туруп, ушунун бетине тизип чыгабыз бардыгына. Бетине тизип чыккандан кийин 7 күндө ошол ящик толтура сөлжан болот. Аны алып туруп, жаңы буртка таштай беребиз. Анан бошотуп туруп, дагы жаңы азык салып туруп, дагы салабыз. Ошондой кылып туруп, 4 жолу кайталайбыз. 4 жолу кайталаганда бул жерде эчтеме калбайт. Ошол 1 айдын ичинде 4 жолу кайталап, бардык сөлжандарды чыгарып алабыз. Бардыгын эчтеме койбой. Эң акыркы личинкасы дагы ошол жакка чыгып кетет. Анан бул жерде таза биогумус калат. Ошол биогумусту сепаратордон өткөзүп, биринчи ирик сепаратордон өткөзөбүз. Анан экинчисинде майда сепаратордон өткөздүрүп, капка салып, уже табар. Сөөлжандар иштеп чыгарган биогумустар химиялык жер семирткичтерден айырмаланып, сууну өзүнө сактайт жана аны өсүмдүккө гана берет. Ошондой эле буга чейин химиялык каражат менен азыктанган жердин топурагы зыяндуу заттарга толуп калат. Сөөлжандан жасалган жер семирткичте андай жерди оңдоо касиети бар болот. Мындан сырткары бул жандыктардын жаратылышка да пайдасы чоң. Ат, чычкан, ит жана башка жаныбарлар кокус ооруп калса, жер казып сөөлжан жешет. Себеби сөөлжан
кранын башында суюктук бар. Жаныбарлар ошол суюктукту алып ичишет. Ал суюктук рак жана башка бир топ илдеттерди дарылайт. Адам баласынын организмине да пайдасы чоң. Талаа сөөл жандарын дарычылык үчүн пайдаланса болот. Ал эми жерди семиртүү багытында канчалык жер семирткич табигый болсо, ошончолук өсүмдүк да таза, кошулмасыз, ден соолукка зыянсыз келет. Бардык эле өсүмдүктөргө тийгизген эң биринчи таасири бул азыркы биздин дыйкандарыбыз колдонуп аткан азот, калий, кальцийди бул эң таза табигый түрүндө алып берет да. Ошол биздин жерибизден чыккан чөптү мал жейт. Малдан калган ошол кыкты сөлжан жейт. Сөлжан ошол малдын кыгындагы составындагы эң бизге керектүү ошол бардык минералдык элементтердин бардыгын бизге топтоп берет. Анан ошол минералдык элементтерди мына жүгөрүгө, сояга, лояга, мына өзү бардык эле өсүмдүктөргө эмне керек? Ошол сөлжан чыгарып берген минералдык заттар ушуларга керектиги үчүн биогумус салынат. Биогумустун таасири буларга эң биринчиси алар эң таза болгондугу үчүн анан жумшак болот да. Мына химический неме баягында кошулган кошулмаларга караганда бул биогумустун ичиндеги табигый минералдар жумшак болот да. Буну бат кабыл алып, өсүмдүк ошонун себебинен жакшы өсөт. Албетте анан колдонуу ыкмасын ушу айтып берсеңиз, канча деңгээлде салыш керек? Бир түп жүгөрүгө же болбосо мисалы. Эми мынандай да, бул жерде ар бир эменики ар кандай да. Мына мисалы үчүн мына ушул талаа өсүмдүктөр үчүн мына мисалы үчүн биринчи жылы баягы 70 жыл азот жеп, селитра жеп турган жерди 7 тонна салса оңдойт да. Мурунку калыбына келтирет. Кийинки жылы бунуку баягы азоттуку жылдан жылга көбөйсө нормасы, бунуку азая берет. Кийинки жылы 3 тонна салынат. Экинчи жылы, үчүнчү жылы уже 2 тонна салат. Төртүнчү жылы 1 тонна салат. Ошол 1 тонна сала турган болсо, дайыма иштеп бере турган микроорганизмдер бу жерде пайда болот дагы. Анан ошол эле баягы 70 жылдан бери эрибей биздин мына ушул топурактын составында калып кеткен азотторду дагы баягында жумшак формага өткөзүп туруп иштетип бере алат да бул биздин биогумус. Жогорудагыдай баалуулуктарга ээ биогумустарды пайдалануу менен өлкөнү жашылдандыруу максатын коюп, жан үрөө иштеп келе жаткан Абдулла Ташиевич өлкөдө айыл чарба жаатында өзгөчө багбанчылык иштеринде кадр маселеси аксап жаткандыгын айтып кейийт. Биз өзү агрардык мамлекет болгонубуздан кийин бизде 70% эл ушул айыл чарба менен алек болот. Болгон эле маалыматтын жетишпегендигинен биз баягы азыр дотацияда отурат да. Эгерде биз ушул бардык маалыматты толук элибизге жеткирип, анан кийин ошондой баягы күчтүү адистерибиз боло турган болсо, биз ушул багбанчылык менен, дыйканчылык менен толук биздин мамлекет өзүн багып, бардык көйгөйлөрүбүздү чече алабыз да, эгерде ушуну айыл чарбага жакшы көңүл бөлүнсө. Абдулла мырзанын жүрөгү өйгөн көйгөйлөрүнөн сырткары көңүл кубантарлык пландары да бар. Алардын бири республика боюнча көчөт тигип жайыл тууга ылайыкташкан көчөткана куруу. Эгерде биз ошол питомникти жасап туруп, мына түндүккө бирди, түштүккө бирди кое турган болсок, биз жыл сайын эки жактан 10 миллион көчөт чыгарып, мына биздин өзүбүздүн багбандарга тартуу кыла алабыз да. Буну ишке ашырыш үчүн буну баягы аттың өчкүр каражат да. Каражат. Ушул эле токтотуп турат. Бизде деген бардык программасын түзгөнбүз, бардык немесин проекттерин түзүп, партнерлор менен сүйлөшүп, ким келип бизге коюп берет, бардыгын ушу чечип бүткөнбүз. Ошол каражат маселесин чечип алсак, мына 1-2 жылдан кийин биз өзүбүздүн багбандарга эң сонун Италияда, ошол эле Голландияда, ошол эле Турциядагы өстүрүлгөн көчөттү биз дагы өзүбүздүн багбандарга ошол бир 70-80 сомдун тегерегинде бере алабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыркы азаматтар авторду көрсөтүүсү менен биргеликте эле Кыргызстанда жаңыдан жанданып жана ошондой эле өнүгүүнүн жолунда бара жаткан биогумус иштеп чыгаруу кандай жолдор менен жасалат жана аны кантип өнүктүрсө болот деген суроолордун баардыгына тең жооп алдыңыздар деп терең ишенебиз. Эгерде кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер же болбосо башка тармактарга кайрылуу жөнүндө сунуштарыңыздар болсо, төмөндөгү NewTV сайтына кирип кат аркылуу калтырып койсоңуздар болот. Сиздер менен мен Айгерим Токтоналиева болдум. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.